дүйнөдө Чехия, Польша, Швеция, Швейцария, Кыргызстан, Тажикстан мамлекетиндеги укук коргоочулар, анын кесиптештери, жарандык активисттер, журналисттер баары биригип бүгүн ушул саатта дүйнөдө акция өтүп жатат. Алецке азаттык деген. Биз кайрылабыз Белоруссиялык элчилигине, жалпы ошо өкмөтүнө сот иштери акыйкат иликтенсин деп, жана Олесь Беляцкий эркиндикке чыксын депчи, жана ошол эле Белоруссиядагы жарандык коомго алардын ээн эркин иш алып баруусуна тилектештигибизди билдирип жатабыз да. Укук коргоочуну бошотууга аракеттер кандай жүрүүдө азыр? Буга салымды дүйнөлүк Фидаш, Фронтлайн сыяктуу ондун инструменттерин мисалга келтирүү менен жакында эле Европарламент дагы өз сунуштарын берди Белоруссияга. Ошондой эле комитет түзүлдү. Тилектештикти Белорус жарандык коомуна жана Алекске эркиндик деген комитет түзүлдү. Анын укугунун кандай болуп атат, процесс кандай жүрүп атат мониторинг кыла турган. Ошондой эле Литвадан келген счетундагы акчаларына ошо салык төлөөдөн качты деген айып коюлган да. Литва өкмөтү дагы Беляцкийдин өзүнүн жеке намына анын кесиптештерине өзлөрүнүн кечирим суроосун жиберди, жана алар дагы бул жерде эч кандай бурмалоо, эч кандай акча төлөөдөн качуу же кылмыш иши жок экендигине алар дагы ошол пикирин билдирип жатышат да. Свободу Алясу! Свободу Алясу!